Демек бул бөлүмдө бир нерселерден береке талап кылууну, береке кайсы нерседен болот, кайсы нерседен болбойт, шариятта ошол жөнүндө баяндайт. Бул бөлүмдө темасында дарактардан, таштардан береке талап кылууну дароо эле ширк деп айткан жок. Анткени шариятта берекенин түрлөрү бар. Ширк болгон түрү бар, арам болгон түрү бар, бидат болгон түрү бар, жана ошондой эле шарият уруксат берген түрлөрү бар береке талап кылуу. Табаррака деген бул бирдекеден береке талап кылуу деген маани. Эми береке дегендин биринчи береке дегендин мааниси эмне? Береке деген араб тилинде бирка деген сөздөн алынат. Бирка деген бул суудагы суу чогулган көлчөктү айтат. Ошондон алынган. Ал эми берекенин түпкү мааниси эмне десе, бирдекенин ар дайым туруктуу болуусу жана бирдекенин көбөйүп өсүүсү. Ошону береке деп коет. Бирдекең болсо, мисалы үчүн мал мүлкүң болсо, байлыгың болсо, ошол туруктуу болсо, көпкө чейин пайда берип аткан болсо, ошол берекелүү болот. Же болбосо ошону Аллах Таала береке берип, көбөйүп кеткен болсо, өсүп кеткен болсо, ошол дагы берекелүү болот. Ошон үчүн бирка деген жана көлчөктөгү суу ал ар дайым туруктуу. Суу аккан суулар түгөп калса да көлчөктөгү турат. Жана ошондой эле башка аккан сууга караганда ал чогулган жерде көбүрөөк болот. Ошон үчүн берекенин мааниси ошо бирдекенин туруктуу болуусу жана ошондой эле анын өсүп көбөйүүсү. Демек шариятта береке деген сөздүн мааниси ушундай.